кээде ошондой туура эмес кадамдарга, иштерге барып, кээ бир биздин ошол карындаштар күнөө ишке барып, боюна бүтүп, бирок аны арылуу максатында таштап кетип атат. Бул биринчиден туура күнөө болду. Бирок экинчиден бул ымыркайда эч кандай күнөө жок. Муну анан ошол апасы балким намыстанып, жанакындай бакпайм деп таштап атат. Бул апасында чоң күнөө да. Бул себеби эч бир күчү жок, алсыз ымыркайды кээде кышында таштап коюшу мүмкүн, таштандыга таштап коюшу мүмкүн, же болбосо эл көрбөй турган жака ыргытып да жибериши мүмкүн. Бул ошол апасынын чоң күнөөсү бар да. Ошондуктан эгер ошондой кадам болсо дагы сен Кудай Тааладан кечирим сура, тооба кыл. Мен баягы бул ишке экинчи барбаймын. Бирок ал ымыркайды таштап аны өлтүрүп коюу бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Кадимкидей эле баягы адам адамдын өмүрүн кыйгандай эле чоң күнөө болуп эсептелет.